Ош облустар балдар клиникалык ооруканасынын дарыгерлери 2 ай мурда тыйын жутуп алган 2 жашар бөбөккө операция жасаганы кабарланды. Маалыматта наристенин кызыл өңгөчүнө туруп калган бөтөн зат 2 ай бою билинбей жүргөнү айтылат. Кээде гана жөтөлүп койгону болбосо бир нерсени жутканы билинген эмес. Бөтөн зат кыздын кызыл өңгөчүнүн капталына жабышып калган. Алгач мындай оор операцияны жасоо үчүн баланы Бишкектеги дасыккан дарыгерлерге жөнөтүүнү ойлонушкан. Бирок жергиликтүү врачтар өздөрү аракет кылып жабышкан затты алып салышты деп айтылат. Маалыматта операцияны оорукананын дарыгерлери Садык Кутбаев, Үмүт Пазылов, Данияр Мусаев, Давран Шакиров, Замирбек Кадыровдун жардамы менен жасашкан. Учурда баланын абалы жакшы деп бааланууда. Дарыгерлер ата-энелерге балдарын ойноп жатканда оюнчугуна көңүл буруп, сак болууну эскертишти. Жакшы сөзгө түшүнбөгөндөр бар. Мамлекетте тополоң болуп турса экен деген саясатчылардын бардыгына жазасын мыйзам чегинде колуна бериш керек. Бул туурасында УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Жумгал районунун Чаек айылында аталган комитеттин райондук бөлүмүнүн имаратынын ачылышында сүйлөп жатып билдирди. Ташиев мурда Кыргызстанды эч бир жетекчи ойлобой кланга бөлүп, өз ара чатакташып келген деген пикирин айтып, мамлекетибизди күчтүү кыла турган убакыт келгендигин белгилеген. Талашып тартышкан саясатчылар колунан эч нерсе келбей, бирок тили менен буудай кургандар мамлекетте тополоң болуп турса экен деген саясатчылардын бардыгына жазасын мыйзам чегинде колуна бериш керек. Башка айла жок. Жакшы сөзгө түшүнбөгөндөр бар деген Ташиев түрмөдө отурган бир катар саясатчылардын абак шартына нааразы болгонуна комментарий берген. Алардын кээ бирлери түрмөдө бизди катуу кармап жатышат, катаал шарттары коюп жатышат дешүүдө. Түрмөдө аларга мамлекеттен менчиктештирип алган пансионат эмес, түрмө деген түрмө. Ал мыйзам бузгандарды ордуна алып келип тарбиялаш үчүн курулган. Абактын шарттарына макул эмеспи, анда мамлекеттин тынчтыгына залал келтирбесин деген Ташиев. Баягы талашып тартышкан саясатчылар, колунан эч нерсе келбестен тили менен буудай кууругандар, так мамлекетти талап тоноп алып туруп, дагы бир ызычуу кылам деп, дагы бир чоң мындай бир ызычуу кылсам экен мамлекетте тополоң болуп турса керек экен деген саясатчылардын бардыгына мыйзамдын чегинде жазасын колуна беришибиз керек. Башка айла жок. Жакшы сөзгө түшүнбөгөндөр бар. Мына ошолордун кээ бири азыр айтып атышат, түрмөдө бизди өтө каттуу кармап атат, бизге ушундай катаал шарттарды коюп атат деп. Түрмалар үчүн өздөрүнүн пансионаты эмес, мамлекеттен тартып алган же мамлекеттен приватизация кылып алган. Түрмө ошон үчүн курулган. Мыйзам бузгандарды, мамлекеттендерди ордуна алып келип тарбиялаш үчүн курулган. Ошого чыдабайбы? Анда мыйзам бузбасын. Түрмөнүн шарттарына макул эмеспи? Демек, мамлекетибиздин тынчтыгына залал келтирбесин. Ишкер экс-депутат Аю Холдингинин ээси Шаршембек Абдикеримов сыртынан камакка алынды. Мындай чыккан чечимди 1-май райондук соту кабыл алды. Сот чечимди ИИМдин тергөөчүсүнүн сунуштамасынан кийин кабыл алган. Абдикеримовду сыртынан Бишкектеги номер 1 убактылуу тергөө абагына киргизүү өкүмү чыкты. Мындан 1 ай мурда ЖМКлар Дубайда дарыланып жаткандыгын жазышкан. 14-апрелде президент Садыр Жапаров Аю компаниясынын спирт жана арак чыгарган заводу мамлекетке өтүп жаткандыгын билдирген эле. Анын айтымында компания салыкты жашырбоо, акциздик жасалмалообу жана спиртти контрабанда кылбоо боюнча эскертүү беришкен. Президент мындан ары спиртти дагы, аракты дагы мамлекет өзү чыгарарын белгилеген. ИИМ Аю компаниясынын Сокулук айылындагы Токмок шаарындагы кампаларына тинтүү жүргүзүп, мыйзамсыз жүгүртүүдөгү 260 тоннадан ашык этил спиртти, бухгалтердик документтер, акциздик маркалары жок 12 000 бөтөлкөдөгү спирт кошулган ичимдик табылгандыгын кабарлаган. Кыргыз-Өзбек чек арасындагы достук бекетинен өтүп жаткан өзбекстандыктардын көбүндө 1-сентябрдан тарта Кыргызстанга ID паспорт менен кирсе болору жөнүндөгү маалыматтары жок. Бул тууралуу аталган бекеттин башчысы Нурлан Аттокоров билдирди. 1-сентябрдан бери чек арадан ID паспорт менен өткөндөрдүн көбү Кыргызстандын жарандары болууда. Бул мүмкүнчүлүк менен колдонгондор өзбекстандыктар аз. Мунун себеби эмнеде экендигин билбейбиз, балким маалыматтары жок. ID карта менен өтүү өтө ыңгайлуу жана 2-3 эсе тез болот. Жыйынтыгында кезек күткөндөр аз болот, деди Аттокоров. Чек арада Өзбекстандын жарандары 1-сентябрдан тарта Кыргыз-Өзбек чек арасында ID паспорт менен өтүүгө болору жөнүндө маалыматтары жок экендигин билдиришкен. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек арадан жеңилдетилген тартипте өтүү тууралуу чечим быйыл январь айында эки өлкөнүн президенттеринин жолугушуусу учурунда белгилүү болгон.
Президент Садыр Жапаров бүгін өлкө жана эл алдында сиңирген эмгеги үчүн мамлекеттик өзгөчө наам белгилери ыйгарылган инсандарга мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды. Биздин коомчулукта көзү тирүүсүндө барталса деген сөздөр айтылып, бир катар кыргызстандыктардын аттары аталып калат. Чындыгында эле өсөр эл өзүн сыйлайт эмеспи? Өз тармагынын устасы аталып, ысымдары калк арасында кеңири сиңген мындай жарандарыбыздын эмгеги татыктуу бааланууга тийиш, деди өлкө башчы. Урматтуу мекендештер, биздин коомчулукта көзү тирүүсүндө баркталса деген сөздөр айтылып, бир катар кыргызстандыктардын аттары аталып калат. Чындыгында эле өсөр эл өзүн сыйлайт дейт. Өз тармагынын устаты аталып, ысымдары калк арасына кеңири сиңген мындай жарандарыбыздын эмгеги татыктуу бааланууга тийиш. Эң алды менен улуттун саламаттыгына, калкыбыздын ден соолугуна кам көрүүдө Ахунбаева деген зор ысымды татыктуу алып жүргөн, хирургтардын бүтүндөй бир армиясын даярдап чыгарган, медицина илимдеринин доктору Нелли Ахунбаеванын эмгеги бааланып, Курманжан Датка орденине арзы болтургандыгынын өзү жалпы медиктерге чоң сыймык алып келет деп ишенем.